Merimdүү жана ырайымдуу Алланын ысмы менен баштаймын. Салават саламдарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва салламге, анын үй бүлөсүнө, сакабаларына, таабайиндерге жана таабайиндерге болсун. Мактоолорубуз, шүкүрлөрүбүз бир гана Аллах субханага ва таалага болсун. Аллахым бизди кайрадан дагы жүз көрүштүрүп турган, иншаллах. Бүгүнкү темабыз марафондо орозого болуп атат. Рамазан орозосунун фазилети, таравих намазы, орозодогу кээ бир эрежелер тууралуу айтмакчыбыз. Анын астынан биз азыр Шаабан айында турабыз. Шаабан айы пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын айы. Көпчүлүк адамдар бул айда ибадатты бир аз кабилетте калып кетишет деп пайгамбарыбыз айтып кеткен. Аалымдарыбыз айтышат, бул айда Ражаб айы денени, Шаабан айы жүрөктү, Рамазан айы урукту тазалайт дейт. Эгер Ражаб айында дене, Шаабан айында жүрөк тазаланбаса, анда кантип Рамазан айында урук тазаланат деп айткан. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям бул ай жөнүндө Шаабан менин айым, Ражаб Аллахтын айы, Рамазан болсо үммөтүмдүн айы деген. Шаабан айында орозо тутуу бул Рамазанга таазим болот экен. Айлардын сүйүктүүсү Рамазан айына байланыштуу Шаабан айы деп айткан пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям. Пайгамбарыбыз бул айда өтө көп орозо туткандыктан, сиз эмне үчүн орозону көп тутасыз, бул айда көп тутасыз дегенде, бул айда амалдар Аллага көтөрүлөт. Мен орозо болда амалымдын көтөрүлүшүн каалайм. Эгер каза болуп калсам, орозо абалында Аллахтын астына барышты каалайм деп жооп берген. Пайгамбарыбыз бул айда пайгамбарыбызга көп салават айтышыбыз керек. Асхаб сүрөсүнүн 56-аятында Аллах Таала эскерткен, албетте Аллах жана анын периштелери пайгамбарыбызга салават айтышат. О иман келтиргендер, силер дагы көп салават саламдарды айткыла деген Аллах Таала. Шаабан айы Аллах айтат экен, о Раббим, мени эки улуг айдын ортосуна койдуң. Мен үчүн кандай улук кадыр-бак бердиң деп сураганда, Аллах Таала айтыптыр да өзүнүн рахматы менен, сени Куран айы кылдым, башка дагы эмне каалайсың дегенде, Шаабан айы сүйүнгөн экен. Шаабан айында Куранды көп окушубуз керек экен. Шаабан айында Бараат кечеси бар. Бул Шаабандын 15-и делинет. 15 деген божомолдор бар экен да. Курандагы Дукан сүрөсүнүн алгачкы 3 аяты буга өтө чоң далил болот экен. Хамим, ачык, айкын китепке ант. Албетте биз аны берекелүү түндө түшүрдүк. Бул түндө бардык иштер бөлүштүрүлөт. Бул кеченин фазилетин, берекетин айтып бүтүш кыйын экен. Бул кечеде Жабрил алейхиссалам саллаллаху алейхи ва саллям пайгамбарыбызга келип мынтте. О Аллахтын пайгамбары, Аллах бул кечеде бир нерсе инсандардын күнөөсүн кечирет, кээ бир инсандардын күнөөсүн кечирбейт. Ал кечедеги Аллахтын кечиримине төмөнкү инсандар ылайыктуу болушпай калат, шудан сактанайлы. Аллах Тааланы жана анын элчисин жана момундарды шылдыңдагандар, мусулман эле болуп туруп бири-бирине кек сактап араздашкандар, туугандар менен карым-катнашты үзгөндөр, бой көтөрүп текеберленген инсандар, ата-энесин наразы кылгандар, өзүмчүл болуп кумар менен өмүрүн өткөргөндөр, ушул 6 түрлүү инсан Аллахтын кечиримине ылайыктуу болбой калат деген. Ушудан өзүбүздү тазалайлы. Бул кечеде Малакул Маут кийинки Шаабан айынын 15-нече каза боло турган адамдардын тизмесин даярдайт дейт. Канча адамдар бул тизмеге кирип калганынан кабары болбой калат дейт. Бул кечеде Ибн Умар разияллаху анхудан риваят, пайгамбарыбыз айткан мынтип:
4 gece var dualar kaytarılbaydı. Racab ayının algaçkı gecelerinde, Şaban ayının 15. gecesinde, Kadir gecesinde, 2 ayet gecesinde degen. Yemi Şaban ayının 14 gecesi tünü bara 15'ine karagan gece bolup kalat dağı. Uşul tünü kanday ibadatlar kılınat, kanday dualar okulat, tasbih namazı turalı. Hazır sabahtan keyin ta'lim cumalıkdagı ta'lim aytkan gruppaga tartıp jönötüp berебиз. Ошол жерден alıp пайдаланасыңар иншаллах. Эми өзүбүздүн темабызга өтөйлү дагы орозо тууралуу маалымат беришке аракет кылайлы. Орозо ушундай сонун ибадат. Кыяматта бүт пенделер ачка тирилишет. Бирок орозо туткандар ток болуп тирилишет. Кыяматта пенделер жыңылаш тирилишет. Орозо туткандарга бейиштен жибек кийим кийгизилет, бейиштен алып келинип, бурак аттуу улоо алып келинип, мингизилип макшарга улоо менен барышат. Орозо тутуп зекетин бергендерге макшарда эле дасторкон жайылат, макшарда эле алар тамактанышат. Орозонун кабыл болгон орозонун касиети ушул. Туткандар кабырдан курсактары ток абалда тирилишет. Бейиштен периштелер жибек кийим алып келип кийгизишет. Улоого мингизишет. Макшарга дел аларга дасторкон жайылат. Алар мыйзан таразасына тартылбайт, сурак беришпейт. Сирооттон кантип өтүп кеткенин да билишпей калышат. Бейиштин астында туруп калышат. Аллах баарыбызга ушундай абалды насип кылсын. Бул эми кандай орозо акырын шарттарын айтып берип кетебиз, Киши акысына кирбешибиз керек, өзүбүз, бүткүл денебиз орозо болуш керек экен да, мунун шарттарын дагы акырын айтып берип кетебиз. Рамазан айында 2 рекет напил намаз окуган адам башка айда багымдаттын 2 рекет парзын окугандай соопко ээ болот. 2 рекет напил намаз окусаң, багымдаттын 2 рекет парзын окугандай соопко ээ болот экенбиз. Кимде ким Рамазанда bir парзды аткарса, башка убакта 70 парзды аткаргандай соопко ээ болот. Эгер 2 рекет багымдаттын парзын окуп койсоң, 70 күндүк багымдаттын парзын окугандай соопко ээ болот экенсиң. Бул сабырдуулуктун айы. Суусаганыңа сабыр кыласың, курсагыңын ачканына сабыр кыласың. Адам тамакка сабыр кыла алса, башка иштеринде да сабыр кыла алат. Сабырдуулуктун сыйлыгы бейиш. Рамазан айы ырыскы көбөйө турган ай. Сен бирөөгө ооз ачырсаң, күнөөлөрүң кечирилет, тозоктон азат болосуң. Жана сен оозун ачырган адамдын соогунан эч бир кемибей туруп, сага да сооп жазылат. Муну уккан сахабалар пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга: "О Алланын элчиси, баарыбыз эле бирөөнүн оозун ачырганга тамак таба албайбыз да" дешти. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам жооп берди: "Мына ушул соопту бир чыны сууга бир урттам сүт кошуп ооз ачырса да берет. Дагы бир курма, дагы бир урттам суу менен ачырса да ушул соопту берет. Аллах Таала боорукер, көбөйтүп берүүчү. Кимде ким орозо туткан адамдын курсагын тойгузса, Аллах менин Кәусар көлүмдөн суу ичирет. Ал адам бейишке киргиче суусабайт", деди пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам. Кыяматта ата балага, эне кызга карабайт. Баары чыңалач, бирин кароого чама чарк жок. Ар ким өз жаны менен алек. Бул дүйнөдө бир жериң ачылып калса, дароо тартынып интернетке чыгарып жиберет деп коркуп кетесиң, Интернетке чыгарып эле жиберишет бул дүйнөдө. Макшарда ар ким өз жаны менен убара, бейишке киремби, тозого кетип каламбы деп. Ушундай бирин акыбалын карашка шарт болбойт экен ал убакта. Рамазандын башталышы Алланын мээрими. Ортосу күнөөлөрдү кечирүү, аягы тозоктон куткаруучу деген сөз. Башында шайтандар кишенделип, тозок эшиктери жабылып, бейиш эшиктери ачылып, амалдарды аткара берсең күнөөң кечирилип, бейишке кирип кетесиң деген сөз.
Ramazanda bergen hadiyan başka aylarda bergen zekettin soğuğun beret. Kim Ramazan ayında ilim meclisine kelgenderdi, Allah periştelerdi, men silerdi küve kılam. Bulardı men yüzlerin nurlu kılam deydigen Allah Teala. Kim Ramazan ayında ilim meclisine kelgenderdi, Allah periştelerdi küve kılıp aytat, men silerdi küve kılam. Bulardın yüzlerin nurlu kılam deydigen Allah Teala. Kimde kim ata-enesine жақшылық kılsa Allah ağa merimdүүлük menen karayt. Peygamberimiz aytat, ata-enesinin kızmatın kılgandardın beyişke kirişine men kepildik berem deyt. Kaysa ayal küyösünün sağırlığın, oğuz açarın sүйünüp kılıp berse, Asiye nevizdin, Maryam nevizdin soğuğun alat. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, o Allah'ım, bizdi sağ salamat Ramazanға жеткір. Ramazanды sağ salamat bizge жеткір деп dua kılat ele. Ramazan жылдардың жүрегі болып саналат. Eğer Ramazan sağ salamat ötse, жыл boyu sağ salamat bolasın. Kıyamatta bir pendeni perişteler öte kordop urup kele jatışat. Ayak astı kılıp adamlar ağa iç açışıp, ağa boğur açışıp peygamberlarga başat. Boş otuşunuzlar dep. Hiç kimdi perişteleri jol otpoydu. Peygamberimiz ortaga düşöyin degende sallallahu aleyhi ve sellem Allah Teala aytat, koy Muhammed, sen buğa boluşsan Ramazan sağa tarınıp kılat. Bul kişi Ramazandı kor kılgan. Men Ramazanға vada bergemin, öşüңdü alıp beremin dep deydi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem da Ramazan kapı bolot da ortaga düşpey koyat eken. Ramazanda orucu tutmagandan Allah Teala tarınıp kalat dep atat Ramazan. Ramazan ayında bir macusi Ramazanda tutaylı, davat kılıp jetkireyli. Eğer baldar kızlarımızdan kişinekeyleri olsa dele orucu tutmagan orucu ayında tamak aş jechip olsa bekinip jegile desek, uşular jaşı jetkende orucu tutmasak günөө olup kalat eken dep kişinesinin yüreğine tüyüp barat. Bir macusiydin balası Ramazanda köşede tamak jep kalıptır. Macusi anı urat eken. Musulmandardın Ramazan ayı anı hurmatına sen kündüz elge görsötüp tamak jebe de urat eken. Keyin bir alım tuş görsü, janagı balasını urgan macusi beyişte jürüptür. Sen otko sıyınat eleň, kanday bul beyişke girip kaldың dese, Ramazan'da hurmatı üçün balamda köşede tamak jep urganım sebepti Allah Teala meni ölörüme jakın iman keltirip koydu degen eken. Alhamdulillah Ramazan'dın dagı özünçe bir fazilet hurmattары бар eken de. Hazır bul jerde kanday kılganda oğuzubuz açılbayt, kanday kılganda açılıp kalat. Uşul tuuralı malumat aytıp turup, anan jana dagı Ramazandın fazileti tuuralı aytıp ketebиz. Bilbey jep içip alsaң, orozo buzulbayt. Bilmemiş bolup jep alsaң, 60 gün orozo tutasың, üzgültüksüz. Hem şu 60 bu keparat dep koyat. 60 gün tutup başlap 59 gün tuttun dagı koy bir gün nese alıp alıp tutayın desең, kayra başынан başlaşka tuğru gelip kalat eken. Oşoga bilmemiş bolup eç kaçan jebesibиz kerek eken, bilbey jep alsak oğuzubuz açılbayt eken. Unutup jese, unutup janыкыдай ayal erkek baylanış bolup kasa dagı, unutup kalgan akıvalda oğuz açılbayt delinet. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den Abu Hurayra radıyallahu anh'ı rivayet kılat. Kimde kim oruzuda unutup jep alsa ağa kaza da kaparat da yok. Biri oruzomun dep aytkan. Biri anı körseň tamak jep jatat. Anı karasaň öte karıgan je attan oorulu. Ağa karabay al oruzo tutkan. Biri hazır al jep atat. Anı Allah jedirip içirip jatat. Eşine түссө токтотуп ал орозосун улантат. Sen anı toktotуң orozosuz dep aytpagın. Egerde oğuzуңда tamak kalgan, dişiңдин arasında tamak kalgan,
Аны чыгарам деп жатып тамагыңа кетип калса, оозуң ачылбайт. Атайлап жеп алсаң, жана нокоттон чоң болсо, оозуң бузулуп калат. Оозуңа суу алып каргара кылганда, сууну түкүргөндөн кийин бир аз суу калып, аны жутуп алсаң, оозо бузулбайт. Бир аз эле суу калды. Бирок аны да түкүрүп коюу мустахат болот. Оозуң тола түкүрүк, оозуңан сыртка чыккан эмес. Аны жутуп алса, оозо бузулбайт. Эгерде оозуңан сыртка чыгарып туруп, кайра жутсаң, оозо бузулат. Оозонун 3 парзы бар. Ниет кылуу, таңкы сүпүк садыктан кечки шамгача эч бир тамак жебеймин деп ниет кылабыз, Экинчи парз оозду жапты жеп ичиштен тыйылуу. Үчүнчү парзы жанагы байланыштардан да тыйылуу. Имам Газали айтат, жалпы оозо, өзгөрүүчү оозо, жана ушундай оозонун 3 түрү бар дейт. Бул тууралуу дагы азыр оозонун каза капараттарын айткандан кийин ирети менен айтып беришке аракет кылабыз. Оозодо жин шайтандар байланат деп атпайбы? Бул пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам көрсөткөндөй 3 парызды кармап оозо туткандар үчүн байланат. Оозо убагында ушактан өтө тыйылалы. Жана оозо учурунда душка түшсө болобу дейт. Оозо тутуучу адамга оозодо күндүзү муздак сууга түшүү, жуунуу, душ алуу уруксат. Бул нерсенин оозого зыяны жок. Алланын элчиси саллаллаху алейхи вассалам оозо учурунда суусагандан же ысып кеткендиктен башына суу куйган. Абу Давудта келиптир. 2365 хадис, сахих хадис экен. Имам Ал-Бухари айтты, оозо кармаган адамдын жуунуусу тууралуу бөлүм. Азирети Умар разияллаху анху оозо маалында кийимди нымдап, өзүнө жаап алчу. Азирети Шаби оозо маалында мончого кирчүү. Азирети Хасан Ал-Басри айтты, оозо кармаган киши тамагын чайкоосунда жана муздак сууга түшүүсүндө эч жамандык жок. Сахих Ал-Бухари. Карыган чоң ата, чоң апалар оозо тута албаса, кантип кутулса болот? Жашы бир топко барып калган адамдар жашты Кудай сактайт, карыны тамак сактайт деп коюшат го. Демек, жашы бир топко барып калгандар тез тамак жеп турбаса, тура албай калат. Бат-бат тамак ичип туруулары керек алар. Мындай адамдарга оозун ачып алууга уруксат берилет. Алар фидия беришет. Шариатта фидия деген түшүнүк бар. Жылдыр муфтият фитр садаканын өлчөмүндө чыгарып турат. Фитр садакасы баракчасы жылына 30, 35, 40, 48, 384, 480 сомдугу бар. Жанагы эми буудайга чакканы, буудай арпага окшогонго чакканы 35, 40, 48 болот. Жанагы мейиз курмага чакканы 384, 480 сом болот. Ар ким өз чөнтөгүнө жараша берет. Мисалы, бирөө 48 сомдукту беришке кудурет жетсе, 50 сом деп эсептейли мейли. 30 күнгө 50 сомдон 1500 сом болот экен. Жанагы карыган чоң ата, чоң апалары барлар. Алар оозо тутса, алы куруп калат, баса албай калат. Жанагы буудайдын эле өлчөмүндө алып туруп 50 сомдон эсептеп чыгарса, 30 күндүк оозосуна 1500 сом берсе болот экен. 80ден ашып калган оозо тута албайт, ооруп калат, карыган, өтө ооруйт. Буларга ооз ачууга шарият уруксат берет. Колу жукалары 35 сомдугун берсе, 35 сомдук 30 күнгө 1050 сом болот экен. Аллахым ден соолук берген убакта сүйүнүп оозо калмайлы. Канчалаган ооруп калган адамдар аттең ден соолугум чың болсо, оозо кармасам деп арзуу кылып жашап жатышат.
Den soğuluktun kadırın bileli. Эми ушундай берип койсо болот экен деп жаштарга бул болбойт. Бул 80 ашып калган, карыган деп атат. Жаштарга болбойт. Жаштар ооруп аткан болсо деле кийин казасын кармап берет. Ден соолуктун кадырын билели. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айткан. Кыяматта пенделер жаштык күч кубатын кандай сарптаганынан суралат деген. Мисалы бир жаш эле адам өтө катуу ооруду. Орозо тута албайт, турса зыян тартат, ал фидиясын берет. Алланын кудурети фидиясын бергенден кийин таптаза болуп, айыгып кетет. Дары башка себеп болуп. Ал берген фидиясы Алла жолуна кетет, орозосунун казасын кармап берет, күнүнө күн. Бул капарат каза кылбайт дагы күнүнө күн кармап берет. Бир адам орозо туткан адамдын оозун ачырса, ооз ачырган адамдын күнөөлөрүнө капарат болуп кечирилет. Тозоктон моюну азат болот. Жана дагы орозо туткан адамдын сообу кемибестен туруп, ооз ачырган адамга да орозо туткан адамдын сообундай сооп жазылат. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам жогоркуларда айтканда сахабалар суроодо асышты. О Алланын элчиси, биздин баарыбыз эле бирөөнүн оозун ачырышка кудуретибиз жетпейт. Biz tamak taба албайбыз дешти. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам жооп берди. Ушул эле соопту аласыңар. Бирөөнү бир урттам сүт менен кошуп сууга. Бир стакан сууга бир урттам сүт кошуп, бир курма менен ачырсаңар да, бир урттам суу менен ооз ачырсаңар да, ушул эле соопту аласыңар деди. Абдулла ибн Умар айтат. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам орозо питирди фарз кылды. Муну орозо питир темасында айтайлы, иншаллах. Азыр эми башка дагы орозонун касиеттери тууралуу улантып кете берейли. Орозо питир тууралуу аны өзүнүн темасында айтайлы. Рамазан айында Кур'ан түшүрүлдү. Кур'ан адамдарды туура жолго баштайт жана адал арамды, күнөө соопту ажыратып берет. Абу Хурайра разияллаху анху айтат, Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айткан: "Менин наамым бир кишинин алдында эскерилсе, менин наамды угуп, мага салават айтпаса, ал кишинин мурду жерге сүйрөлүп, кор болсун. Жана бир кишинин алдында ата-энеси болсо, же экөөнүн бири болсо, аларга жакшы кызматтарды кылып, ыраазылыгын таап жаннатка кире албаса, ал кишинин да мурду жер сүзүп кордолсун. Жана бир кишиге Рамазан айы келип өтүп кетсе, орозо кармап күнөөлөрүн жууп албаса, ал кишинин да мурду жер сүзүп кордолсун." Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айткан: "Ким Рамазан айынын кирүүсүнө сүйүнүп орозо кармаса, Аллах Таала ал адамдын денесин тозок отуна арам кылат." Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айткан: "Рамазан айынын биринчи түнү Аллах Таала пенделерине кайрылып айтат: Ким бизди жакшы көрсө, биз дагы аны жакшы көрөбүз. Ким бизди издесе, биз дагы аны издейбиз. Ким бизден кечирим сураса, биз аны кечиребиз. Рамазан айынын урматы менен. Аллах Таала Рамазан айында кироман катибин периштелерге буйрат: пенделеримдин Рамазан айындагы жасаган жакшы сооп иштерин көбөйтүп жазгыла. Бирок Рамазан айындагы жасаган күнөө иштерин жазбагыла. Жана Аллах Таала Рамазан айынын урматы менен өткөн күнөөлөрүн кечирет." Китабул Хаятта айтылган: Ибрахим алейхиссаламга түшүрүлгөн барактар Рамазан айынын биринчи түнү түшүрүлгөн. Тоурат китеби Рамазан айынын 6-чы түнү Муса алейхиссаламга түшүрүлгөн. Ибрахим алейхиссаламга түшүрүлгөн барактардан 700 жылдан кийин. Забур китеби Рамазан айынын 12-чи түнү Давуд алейхиссаламга түшүрүлгөн. Тоурат китеби түшүрүлгөндөн соң 500 жылдан кийин. Инжил китеби Рамазан айынын 18-чи түнү Иса алейхиссаламга түшүрүлгөн. Тоурат китебинен 1200 жылдан кийин. Кур'ан китеби Рамазан айынын 27-чи түнү Мухаммад саллаллаху алейхи вассаламга түшүрүлгөн.
İncil'den soň 620 жылдан кийин. İbn Abbas radıyallahu anhu aytat. Men uqqamın, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aytat ele. Eger menin ümmetlerim Ramazandağı bereke jana faziletlerin bilişkende bir жылдағы 12 aydan bardığı Ramazan bolgonda dep arzu kılışat ele. Sebebi Ramazan ayında жақшылықтардың бардық түрі топтолған. Жана тәт ibadattардың бардығы kabul болот. Жана қандай дуа қылсаң kabul болот. Жана күнөөлөрдүн бардығы кечирилет. Жана жәннат орозо кармаган адамдарга ынтызар болуп турат. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айткан: 5-4 адамга ынтызар болуп күтүп турат. Birinci Kur'an okugan adamdardı, ikinci tilin saktap жүрген adamdardı, üçüncü aç kalgan yetim cesirlerge tamak berүүчүлөрдү, dördüncü Ramazan ayında orozo karmagandardı. Umar bin Hattab radıyallahu anhu aytat. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytkan. Ramazan ayında sizlerden biriңер uykusundan oygonup, töşөгүндө kıymıldap, bir can başına otarılsa, ağa bir perişte aytat. Turgunun Allah'tın berekesi bolsun sağa, jana Allah'tın rahmatı bolsun sağa. Anan al kişi namaz oku niyetinde töşөгүнөн öýdө tursa, ağa töşөгü dubaglat. O Allah'ım bu kişiye biyiktikteki biyik töşöktörden berginin. Anan töşögünen turup kiyimin giyse ağa kiyimi duvaglat. O Allah'ım bu kişiye biyikteki koz kiyimlerden berginin dep. Anan kiyimin giyip but kiyimin giyse ağa but kiyimleri duvaglat. O Allah'ım bu kişinin eki putun Sirat köprüsünde bekem kılgının. Darat aluu niyetinde kumganda alganda ağa kumgan duvaklat. O Allah'ım bu kişiye beyişteki dişlerden berginin dep. Anan darat alsa ağa su duvaklat. O Allah'ım anı günölerden, katalardan tazalagın dep. Andan keyin namaz okusa ağa üy duvaklat. O Allah'ım bu kişinin kabırın jarık kılgının, kabırın ken kılgının rahmatına bölögün dep. Anan al dubalar kabul bolgondan soň Allah Taala'ga rahmat nazarı menen karap aytat. O pendem sen kanday dua kılsaň men kabul kılam. Jana emneni tilek kılıp surasaň men tilegeningdi beremin deyt. Sen kechirim surasaň men kechiremin deyt. Abu Hurayra radıyallahu anh aytat. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aytkan. Kim Ramazan ayında tünün ibadat menen ötkörse, soğup aluusuna işenip, çın jürök menen berilip, anın ötkön günörlörünün bardığı keçirilet. İbn Abbas aytat, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytkan. Ramazan ayının birinci günü bolgonda arştın astından şamal jüröt deydi. Allah Taala Musa aleyhisselamga vay kılıp aytkan eken. Men akırkı zamandın peygamberinin ümmetine eki nur bergemin. Eki karangılıktın ziyanı tiybesin dep. Musa aleyhisselam aytdı, o Rabbim, al eki nur kanday nur? Allah Taala aytdı, al eki nur Ramazan nuru menen Kur'an nuru. Musa aleyhisselam aytdı, o Rabbim, al eki karangılık emnenin karangılığı? Allah Taala aytdı, al eki karangılık kabır karangılığı menen kıyamat gününün karangılığı dedi. Maşallah, uşul biz Ramazan nuru menen Kur'an'dın nurun faydalanıp kalışımız gerek eken, he? Neki karangılıktan saktanış üçün. Anas bin Malik radıyallahu anh aytat. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aytkan. Ramazan ayında kim ilim okulup jatkan jerge barıp koşulup otursa Allah Taala anın basıp bargan her bir kadamına
bir жылдык таат ибадаттын сообун жазат. Жана ал адам менен бирге арыштын астында болот. Жана ким Рамазан айында 5 убак намазды жамаат менен дайым окуп жүрсө, Аллах Таала анын окуган намазынын ар бир рекетине жаннаттан бир шаар куруп берет. Ал шаарлардын бардыгы түрдүү нази неематтар менен толтурулган. Жана ким Рамазан айында ата-энесине кызмат кылып ыраазычылыгын тапса, Аллах Таалага рахмат назары менен карайт. Жана мен анын жаннатка киргизүү кепилдигин аламын. Жана бир аял Рамазан айында күйөөсүн ыраазы кылуу үчүн ыраазы боло турган иштерди жасаса, ал аялга Мариям жана Асия энелерибиздин соопторундай сооптор жазылат. Жана ким Рамазан айында бир мусулман бир тууганынын кажетин аткарса, Аллах Таала кыямат күнү аны миңдеген кажеттерин аткарып берет. Абу Хурайра разияллаху анху айтат, пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айткан: Рамазан айында Аллах Тааланын мечиттеринен бир мечитинде бир адам чырак жандырып койсо, ал чырагы көрүндө нур болуп жарытып турат. Жана ага ошол мечитте намаз окуган адамдардын сообундай сооптор жазыла берет. Жана ага периштелер салават айтышат. Жана ага аршты көтөрүп турган периштелер ошол чырагы мечиттен жок болуп кеткиче истикбар айтышат. Машаллах, мечитке чырак тартып койгон өтө сонун экен, свет тартып койгон. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдан хадис айтылган. Рамазан айынын алгачкы түнү шайтандарды жана жиндерди өтө чектен ашкандарын жынжырлап байлап коюлат. Тозоктордун эшиги бекитилет. Бир эшиги да ачылбайт. Жаннат эшиктери ачылат, бир эшиги да жабылбайт. Рамазан айынын ар бир түнү Аллах Таала пенделерге кайрылып 3 жолу айтат түнү. Тилегин сураган барбы, тилегенин берейин. Тооба кылган барбы, тообасын кабыл кылайын. Кечирим сураган адам барбы, күнөөлөрүн кечирейин дейт. Рамазан айында Аллах Таала тозоктон күндө миңдеген адамдарды куткарат дейт. Өзүнүн тозок азабына акылуу болуп калган адамдардан дейт. Жума күнү болгондо ар бир саатына миңдеген тозоктон адамдарды куткарат дейт. Рамазан айынын акыркы күнү болгондо, Рамазан айынын авалкы күнүнөн баштап акыркы күнүнөчө канча адамды куткарса, ошончону тозок азабынан бошотот дейт Рамазан айынын урматына. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айтат: Аллах Таала айткан, адам баласынын бардык жакшаган жакшы амалдары өзүнүн пайдасына. Бирок орозо кармаганы мен үчүн. Орозосунун белегин мен өзүм беремин деген Аллах Таала. Себеби орозо бул сыр экен да. Мисалы намаз окуганыбыз көрүлүп турат, бардыгы көрүлүп турат. Орозо сыр экен. Биз орозобуз деп жеп алсак, башка адамдар билбей калат да, бул Аллах менен гана болгон байланыш, Аллах менен болгон гана сыр экен. Себеби Аллахтан корккон адам эч ким жок жерде дагы Аллах мени көрүп турат деп, Аллах жакшы көргөндө ибадаттарды кылат, Ошондуктан пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айткан, кыямат күнү болгондо бир коомдо куштун канатындай канат болот. Учуп бейиштин ичине кирип кетишет. Бейиштеги периштелер аларды көрүп таң калып, силер кимсиңер деп сурашат. Алар биз Мухаммад саллаллаху ва саллямдын үммөттөрүнөнбүз деп жооп беришет. Периштелер сурашат, силер эсеп кысаптан өттүңөрбү? Эсеп кысапты көргөн жокпуз дешет. Сырат көпүрөдөн өттүңөрбү? Жок дешет. Периштелер кайра сурашат. Силер бул даражага кандай жеттиңер? Алар жооп беришет. Биз теги дүйнөдө жүргөндө эч кимге көрсөтпөй, билдирбей орозо кармап ибадат кылдык. Ошондуктан акыйретте Аллах да бизди жашыруун бейишке киргизди. Жанагы бир күн болсо дагы Аллахтын ыраазычылыгы үчүн эч кимге билгизбей орозо тутуп кой дейт го, мына орозо эмес күндөрдө дагы эле. Ошо Аллахка гана, Аллах үчүн, Аллахтын ыраазычылыгы үчүн деп жөнөкөй күндөрдө деле Аллахтын ыраазычылыгы үчүн эч кимге айтпай туруп эле орозо тутуп койгонубуз жакшы болот экен да. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айтат, менин үммөтүмө 5 нерсе берилген, мурдагы үммөттөргө берилген эмес.
Birincisi Ramazan ayın alğaçkı günü oroza karmagan adamlarga Allah Taala rahmat nazarı menen karaydı. Kimge Allah Taala rahmat nazarı menen karasa, ana azaptabaydı. Ekinci, periştelerge buyuruydu Allah Taala oroza tutkan adamlarga istikbar aytkıladı. Üçüncü, oroza karmagan adamdın oğuzundan çıkkan jağımsız çıt Allah'tın aslında mişikten de acıttı. Dördüncü, Allah Taala beyişte aytadı eken, oroza tutkan adamlar üçün özünü koğuzdogun deydi eken. Oroza karmagan pendelerime jakşılık bolsun deydi eken Allah Taala. Bana jakın oluya pendelerim boladalar deydi eken. Beşincisi, Allah Taala oroza karmagan adamdın bardık günölerin keçiret eken. Bul dağı Peygamberimiz aytkan, kim oroza karmasa orozonun parızdığına ınanıp, soğup talap kılıp, anın bardık ötken günöleri keçirilet. Orozada 3 daraja var, jana başta aytmadık bile. Birinci, jalp adamların orozosu. Bu ekin nafsini tıyuu. Kursağın cevizişten tıyuu, jana jınыстык müçönü tıyuu. Ekinci, jalp adamların arasından atayın özgöç adamların orozosu. Al takvalı, salih adamların orozosu. Her bireli eki nafs tıybastan bardık müçelerin günöden tıyuu. Anday orozo 5 nerseni daim atkarıp jürüymenen bilet. Birincisi, şariat közlü tıyuu salgan nerselerdi karabou. Şariat gözün menen karaba degen tıyuların karabou, közlü tıyuu kerek eken. Ekincisi, gıybattan, uşak sözdön, jalgan süylödön, jalgan ant içүүдөн tildi tıyuu kerek eken. Peygamberimiz aytkan sebebi, 5 nerse orozonun soğuğun jogotot degen. Jalgan söz, gıybat, uşak söz, jalgandan ant içүү, kızıguu jana ayalga karao degen. Üçüncüsü, şariat tıyuu salgan nerselerdi uğdan kulakты dagы saktoo kerek. Dördüncüsü, oğuz açkanda şektүү tamaktарды jebешибиz kerek eken. Keşke adal tamaktарды jebey turup, oğuz açarda biz şektүү tamakты jep albaşыбыз kerek eken. Beşincisi, ötö aşıkça toyup albaşыбыз kerek eken. Allah'tın astında adal tamak menen tolturulgan kursak ötö jaman görülöt eken da, idiş, en jaman görülgen idiş. Adal tamak menen tolturulgan kursak eken. Üçüncü darajadagılardın orozosu, atayın adamlardın arasındağı atayın adamlardın orozosu. Al jürögün, oyun, düynön oyloodan, жүрөгө көрө албаштык кылуудан, кек сактоодон бардыгынан бошотуп бир гана Аллах менен болуп калат экен. Бул пайгамбарлардын, улуялардын орозосу экен. Алар дүйнөнү ойлоп койсо эле орозолору ачылып калат экен. Орозонун кармоодогу максат шайтанды кордоо экен. Аллах Таала акылды жаратып туруп, akılga kel dedili, akıl keldi. Ket dedili, artqa ketdi, toktosuz. Andan keyin suradı, men kimmin, sen kimsin degende, sen menin jaratuuchumsun, men senin alsız kulunmun dedi. Allah Taala aytты, men jaratkan mahluklarımın arasından en ulusu sen boldun dedi akılımızga. Nabısты jarattı Allah Taala, ağa buyruk berdi, kel dedi, atkarbadı. Men kimmin, sen kimmin dediler. Nafs aytты, menmin, sen sensin dedi. Allah Taala tekeverlik kılgan üçün nafsты 100 yıl tozok odu menen azaptadı. Tozoktan çıkarıp dağı suradı. Men kimmin, sen kimmin dese, jana dagı menmin, sen sensin dedi. Allah Taala 100 yıl açkaçlığa taşladı nafsты. Andan çıkarıp suraganda, sen menin jaratuuchumsun, men alsız kulunmun dep oşondo moynuna aldı. Oşol sebepten Allah Taala nafıska orozonu farz kıldı. Orozonun 30 gün farz bolgonunun bir sebebi mıntışet eken da alımdarыбыз. Adam atabыз beyişte tıyuu salıngan buğday daragın jep koygondo, al 30 gün içinde turup kalgan eken.
Тобасы кабыл болгондон кийин Аллах Таала 30 gün günü tünü oruza tutasың дептир. Бирок пайгамбарыбыздын урматына, пайгамбарыбыздын үммөтүнө gündüz эле тутуп, түнү ичип жешке уруксат бериптир Аллах Таала. Машаллах. Машаллах. Аллах Таала бизди кай жерде болсо пайгамбарыбыздын урматына гана бизге жеңиликтерди берген. Жабир разияллаху анху айтат, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айткан: Рамазан айынын акыркы түнү болгондо 7 асман, 7 жер, периштелер Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'din ümmetlerinin başına оор musibat düşköndüğüne ıylaşat. Sahabalar suraştı. Al kanday оор musibat gün eken dep. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytdı. Al Ramazan ayının ötüp ketүүsü, çıgıp ketүүsü. Sebebi Ramazan ayında kılgan dualardan bardığı kabul bolot. Kayır eksandar o neseden 700 esege çeyin köpöйтүрүлөт. Tozok azabı toktotulat. Oşonduktan musibat, kanday kaygı Ramazan ayının ötüp ketүүsünün da оор kaygılı gün bolsun. Al emi 7 kavat asman, 7 kavat jer, perişteler biz üçün ıylagandan keyin oşol ıylaganга biz akılubuz. Jana kaygırууга biz layıktubuz. Себеби ошондой faziletler, keremetler bizdin kolubuzdan ötüp ketip jatat. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytkan, Allah Taala Ramazan ayında kiraman katibin periştelerine buyurat. Muhammed aleyhisselam'dın ümmetlerinin Ramazan ayındağı jasagan jakşı amaldарын жазгыла. Pokustan жаңылып күнөө жасап койсо аны жазбагыла. Өткөн күнөөлөрүн мойнунан алып салгыla деп buyurat. Tenbihül Gafilin kitabında rivayet kılınat. Musa aleyhisselam Allah Taala'ga munacat kılıp aytты. O Allah'ım, bana sözüңdü uqturup darajamdı kötördüň. Meni sıylap darajamdı kötörgönüňдөй başka pendelerden de darajasın kötörgönüň barby? Allah Taala aytты. O Musa, akır zamanda men bir pendelerimdi çıgaramın. Alardı Ramazan ayı menen urmattap sıylayım. Jana men alarga en jakın bolgondon da jakыныраак bolom. Alarga men saga jakın bolgondon da jakыныраак bolom. Men saga süйлөгөндө ekөөбүздүн ortobuzda 70.000 nurdan bolgon parda turgan. Бирок Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'din ümmetleri Ramazan ayında orozo karmap, kursakları açıp, suusap, erinderi kurgap, kavarıp, düşleri sargayıp, kıynalıp, o zaçar uağına jetkende oşol pardalarda ortadan alıp salam. Andıktan akıllı var adam. Ramazan ayın urmattap, saktap, orozo karmap, jürögün tazalasın. Bir musulman adamga kek saktoodan, kızganıp köralbastыk kılıp düşmandık kılууdan, oşol ile uçurda korkunçta bolsun. Allah Taala menin karmagan orozomdu kabul kılar bekence, kılbas beken dep. Sebebi Allah Taala Kur'an-ı Kerim'de Allah Taala takvalı adamlarının gana ibadatın kabul kılat dep aytkan. Kıyamet gününde orozo karmagan adamlardı kabırdan turguzup mahşarga alıp kelingende alardın orozo karmaganların bir belgileri tanılıp, ajıratılıp kütüp alınat. Alardın aldına dasturkon жазылып, dasturkonda köz körbөгөн, kulak ukpagan, oygo kelbegen, azık tülük taamlar koyulgan. Alarga aytılat, jegile kaalagança, içkile kaalagança. Sebebi dünyada adamlar tok жүрgöndө siler aç жүрgönsüңөр. Adamlar suuga kanıp жүрgöndө siler suusap жүрdüңөр. Al emi bul günü kaalagança jegile, içkile ırahатtan kıla. Kalgan adamlar esep kitep menen alek bolup жүрgöndө siler çırga oturgula deydigen da maşallah.